жаңы мундун федералдык мамлекеттик билим берүү стандарттары бардык билим берүү системаларын реформалоо зарылчылыгын көрсөтөт. Окуучулар чындыгында окуу процессинин борбордук фигурасы боло тургандай, башкача айтканда, традициялык билим берүүдөн болуп келген окутуу эмес, таанып билүү процессин уюштуруу зарыл. Окуучуларга бардык нерселерди үйрөтүү мүмкүн эмес. Балдардын башына түрдүү илимдердин негизги жетишпегендиктерин киргизип коюуга мугалимдердин күчү жетпейт. Балдарга балыкты эмес, кайрымакты берүү керек. Билимди кыдырып алууга үйрөтүү, окутуу каражаттары аркылуу алардын интеллектуалдык, коммуникативдик, чыгармачылык ыктарын өстүрүү, дүйнөгө илимий көз карашын калыптандыруу зарылыраак. Башкы суроо: кантип тарбиялап окутуу керек? Андан кийин эмнеге тарбиялап окутуу керек деген суроо турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыркы билим берүү технологиялар актуалдуу болуп, окуучулардын ишмердүүлүгүн уюштурууга багытталат. Жана бул ишмердүүлүк аркылуу алардын ык сапаттары өнүгөт. Инновациялык технологияларга төмөнкүлөр кирет. Биринчи, окутуунун интерактивдүү технологиялары. Экинчи, долбоордук окутуу технологиялары. Үчүнчү, компьютердик технологиялар. Азыркы окутуу процессин интерактивдүү технологияларды пайдалануусуз элестетүү мүмкүн эмес. Интерактивдүү технологияларды колдонууда окуучу кабыл алуу процессинин толук укуктуу катышуучусу болуп калат. Анын тажрыйбасы окуу таанып билүүнүн негизги булагы болуп кызмат кылат.